Саламатсыздарбы? Жылдыз Академиясынын Келечек армиясынын Web Smart командасы сиздердин назарыңыздарда. Бүгүнкү биздин айтып берүүчү Анжела Ю ички CSS темасы. Биздин өткөн сабакта персонал сайтты жасаганбыз. Мында CSS'ти body тегинде колдонгонбуз. Бүгүн bodyге берилген стилди head бөлүмүндөгү CSS'ти жазууну карайбыз. Стиль теги жұп тек болгондуктан анын ачуу, жабуу тектерин жазып алабыз. Андан кийин кайсы текке биз стиль беришибиз керек, ошол тегтин атын жазып алабыз. Мисалы үчүн бул жерде body тегин алсак, body'ни биринчи жазып алып, андан кийин ага сөзсүз түрдө shift менен тармал кашаны жазабыз. Тармал каша сөзсүз түрдө жазылыш керек. Андан кийин enter'ди басып, ал жерге стилди беребиз. Body'де жазылган стиль background color'ду ал жерге Ctrl+S клавиатурасы менен копия кылып алып келип коюп, андан кийин body тегиндеги стилди өчүрөбүз. Body'ге background color'ду жазгандан кийин биз браузерден аны текшеребиз. Иштеп жатабы? Мынакей көргөнүңүздөрдөй иштеп жатат. Ал эми сүрөттү биз image теги менен жазып алганбыз. Көлөмүнө width 150% пиксель бергенбиз. Бул сүрөттү CSS'ке жазып алабыз. Image тармал каша, shift тармал каша менен тармал кашаны басабыз да сөзсүз түрдө анын ичине сүрөттүн көлөмүн жазабыз. Биз image'те 150 пиксель менен жазганбыз width'ти. Мында мен 100 пиксель менен жазамын. Байкаш үчүн биздин браузерде мындагы image тегтеги 150 пикселди өчүрөбүз. Жаңыртабыз баракчабызды, көрдүңүздөр өзүңүздөр. Бул кичинерди. Кайрадан өзүнүн ордундай кылып жазып алабыз 150 пиксель кылып. Body бөлүгүнө биз хр тегинен үчөөнү жазганбыз. Эгерде body тегинде хр тегине CSS бергенде ар бирине CSS жазып, стилди жазып чыкканга туура келмек. Биз бул эми CSS'тин өзүнө жазып алганда бир эле текке CSS стиль берсек, body бөлүмүндөгү бардык тектерге иштей берерин түшүндүк. Мисалы үчүн хр тегин сөзсүз түрдө shift менен тармал кашаны жазып, анын ичине border color беребиз. Border color бул түз сызыктын өңү түсүн билдирет. Эми браузер бетинен карайбыз. Мында көрүп турганыңыздарда бардыгы көк түскө бөлүндү, боелду. Мындан кийин биз бийиктигин беребиз. Буга 7 пиксель берсек жакшы көзгө көрүнчүдөй. Ошондуктан 7 пиксель берип байкап көрөбүз. Көрдүңүздөр мынакей. Ал эми азыр биз узундугун 7 пикселге көбөйттүк. Эми турасын карайбыз. Турасы өзүңүздөр билгендей width менен жазылат. Width жазылып, свойствосы пиксель менен беребиз. 1000 пиксель мейлиминде 1111 пиксель жазылып калды. Ушул боюнча калтыра беребиз. 1100 пиксель берип туруп, баракчабызды жаңыртабыз. Көрдүңүздөр иштеди, кыскарды. Бирок бул учурда дайыма пиксель менен берүүгө туура эмес, анткени компьютерде, планшетте иштебей калышы мүмкүн. Ошондуктан биз буну процент менен берсек туура болот. Көрүп турганыңыздардай биздин процент менен бергенибиз дагы жакшы иштеди. Ал эми бул сызыкчаларыбызга стиль бериш үчүн border стилин жазабыз. Border стилге биз non'ду жазганыбызда биздин сызыкчаларыбыз көрүнбөй калат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, баракчаны жаңыртканыбызда сызыкчаларыбыз көрүнбөй калды. Эми бул сызыкчаларды чекит кылып көрсөтүш үчүн dotted жазабыз. Көрүңүздөр, майда чекит болуп көрүндү. Эми эки сызыкты бир сызык кылыш үчүн dotted аркасынан non дегенди улаштырып жазабыз. Dotted бул жогорку сызык, экинчи non эки чекесиндеги сызык, үчүнчү non бул астындагы сызык. Мында булар бир сызык болуп көрүндү азыр.
Бул жерде чекиттерибиз майда көрүнгөндүктөн көлөмүн чоңойтуп дагы карап көрөбүз. Ал үчүн border width дегенге 25 пиксель берип, браузер баракчабыздан карап көрөбүз. Көрүп турганыңыздардай чекиттерибиз чоң болуп калды. Ошон үчүн 25 пикселди 5 пикселге алмаштырабыз. Кайрадан баракчабызды жаңыртабыз. Көрүп турганыңыздардай эми кооз көрүнүп калды. Баштапкы абалына караганда сиздердин назарыңыздарда Web Smart командасынын атынан Нурбаева Жийдегүл баяндап берди. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.